Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Кара сууда документтерди жасоого шектүү жаран 50 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кара суу райондук милициясынын тергөө кызматы тарабынан документтерди жасалмалуу фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын жана УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү Кара суу шаарынын жашоочусу кылмыш иши боюнча маселени өзүнүн пайдасына чечүүгө аракет кылып, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине пара сунуш кылган. Бул фактысы боюнча Ош облусунун Кара суу РИИБинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 354 беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктусунун пара берүү негизинде кылмыш иши козголгон. Жогорудагы документтеринин негизинде айрым чет өлкөлүк жарандар жана издөөдө жүргөн жарандар Кыргыз Республикасынын паспортун мыйзамсыз түрдө алган. Жашаган жерин тинтүү учурда тергөө үчүн кызыкчылык жараткан документтер жана буюмдар табылган. Кармалган шектүү жаран Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз мал алып келүү аракети токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Талас облусунун аймагындагы Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы мамлекеттик чек арасында контрабандалык ишмердүүлүктү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралары өткөрүлдү. Жыйынтыгында Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына майда жандыктарды мыйзамсыз алып өтүү фактысы аныкталып, ал токтотулду. Белгилей кетсек, 4-июлда Талас облусунун Манас районуна караштуу Кайыңды айылынын чек ара тилкесиндеги көл жайылуу тоолуу аймагында УКМК тарабынан чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз түрдө 432 баш майда жандыктарды ташуу учурда Талас районунун Нылды айылынын тургундары Кыргызстандын 3 чараны кармалды. Учурда аталган факт боюнча УКМК иликтөө иштерин баштады. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарында телефон алдамчылыгына аралашкан шектүү жаран кармалгандыгын кабарлайт. Июль айынын башында милицияга Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, телефон алдамчылыгы тууралуу билдирүү калтырган. Арыздын мазмуну боюнча ага белгисиз адамдар телефон чалып, кызың жол кырсыгына кабылды деген шылтоо менен алдап 12 000 АКШ доллары жана 250 000 сомун алышкан. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында тартип сакчылары тарабынан 3-чү жактардын эсебине жиберген курьер кармалды. Кармалган жаран 20 жаштагы Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти болот. Анын мындан башка дагы 5 алдамчылык кылмыштарына тиешеси бар экендиги аныкталган. Шектүү жабырлануучулардын 284 500 сом өлчөмүндө акча каражатын алып кеткен. Андан соң Бишкек шаарынын Ахунбаев 124 номерлуу үйүндө 1939 жылы туулган жараны дагы арыз менен кайрылган. Муну менен катар кылмышка шектүү Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашаган тургунунан 29 000 АКШ долларын, Чыгыш 5 кичи районунун жашоочусунан 265 000 сом жана 300 АКШ долларын алгандыгы аныкталды. Дагы келип түшкөн арыздар боюнча бир топ адамдарга өзгөчө чыгымдарды келтиргени айтылат. Саламатсызбы? Менин атым Акматов Марат. Мен сиздин банкыңыздын дебиттик карталардын тейлөө бөлүмүнүн оператору болом. Сизди угуп жатам.
Биздин маалыматыбыз боюнча сиздин картаңыздан жаңы эле 10 000 сом чечилди. Бул сиз белеңиз? Жок, мен эчтеке алган эмесмин. Азыр мен сиздин телефонуңузга биздин банктын сайтынын шилтемесин жөнөттүм. Бул шилтеме аркылуу өтүп, картаңыздын балансын онлайн текшере аласыз. Алло, бул банкпы? Мага азыр эле сиздердин бир кызматкериңиз чалып, менден акча алганын билдирди. Эмне? Алдамчыларбы? Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгы эскертет. Белгисиз шилтемелер жана QR коддор аркылуу өтпөңүз. Алдамчылардын айтканын аткарбаңыз. Маалыматты текшериңиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында алдыңкы бир кылмыштардын бири болуп, кибер кылмыштары болуп келе жатат. Ошондуктан Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы Бишкек шаарынын жарандарына жана Кыргыз Республикасынын жарандарына эскертип кетмекчи. Азыркы учурда көптөгөн кылмыштар телефон аркылуу болуп жаткандыктан сиздерге тааныш эмес адамдар чалганда, телефондоруңарга жазганда жана силерге бир ссылкага кирип жооп берип кой деген кесиптерде кирбөөңөрдү суранабыз. Анткени азыркы учурда Бишкек шаарынын башкы башкармалыгында бир нече кылмыш иштери каралып келе жатат. Анын бири болуп, элдердин арасында туугандары ДТПга түштү деп, акча керек, больницадан чыгарыш керек же ишти токтотуш керек деген сөздөр менен курьерлерди жиберип акча алдырдыгын маселелер көп болуп келип жатат. Азыркы учурда болжолду 3-4 кылмыш иши менен көптөгөн уюшкан топтор кармалышты. Анын иштери азыркы учурда тергелип, сот органдарына өткөрүп берилген. Анын арасында азыр учурда тергөө купуясы болгондуктан бардык кыймыл аракеттерди биз бардыгын айта албайбыз, бирок ошону менен бирге азыркы санариптештирүү болгонуна байланыштуу көп нерселер интернет аркылуу болуп жатат. Ошону менен сиздерди суранмакчыбыз. Ошондой фактылар болгондо Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына 102 кызматына чалып, ошондой окуялар болсо бизге кабарлап, бизге ошол тармакта кылмыштарды болтурбоого көмөктөшүңөрдү суранабыз. 28 май күнү саат 11:30 Жыргалаң суусуна түшүп кеткен 7 жаштагы кыздын сөөгү көлдүн Дача тилкесинин жээгинен 500 метр алыс жерден ÖKMдин куткаруучулары тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Буга чейин 6 жаштагы кыздын сөөгү суудан 25 май күнү жергиликтүү тургундар тарабынан табылып, 18 май күнү Ысык көл облусунун Түп районунан Михайловка айылындагы Дачаны бойлоп өткөн Жыргалаң суусуна 6 жана 7 жаштагы 2 кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшүп, жеринде издөө иштери жүрүп жаткан. Ысык көлдө ооруканалардан телефон уурдаган шектелип, 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, 20 майда милицияга 29 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Шектүү катары мурда ушундай эле кылмыш менен жоопко тартылган Жети Көз районунун Тилекман айылынын 24 жаштагы турумуну кармалган. Ал аталган фактылар боюнча күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Каракол шаарынын сотунун чечиминин негизинде 2 айга убактылуу кармоочу жайга камакка киргизилди, деп айтылат маалыматта. Апта жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.